أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Biz sizlermenen Naziyat Süresinin tafsirini okup жатқанбыз. Мына ушул сүрөдөн келип токтогон аятыбыз 34-cü ayattan okunu andan ары улантабыз. Qala Allah azza ve celle, Allah Taala aytat: "Fa iza ja'atit tammatul kubra." Buga çeyinki ayatlarda Allah Taala adam balasına berilgen nemat jakşılıktарын алардын esine saldı. Бұл адам баласына берілген жер, асман, асмандағы мақлуқтар, асмандағы жаратылған нәрселер, жана жердегі мақлуқтар, жердегі нәрселердің барысы адам баласы үшін жаратылып, адам баласына Аллах Таала қызмат қылдырып қойды. Эми инсан мына ушуну жакшы билиш керек. Асмандағы нәрселердің барысы, жердегі нәрселердің барысы, ар бир нерсе Аллахтың рубубиятына далалат кылып турат. Аллах Таала жаратууда, рызкы берүүдө, өлтүрүүдө, башкарууда жалгыз экендигин далилдейт. Жана ошондой эле инсанга мына ушунча неамат, чексиз бир неаматтар берилгенден кийин инсан эми ибадаттардын баарысын бир гана Аллахтын өзүнө гана арноосу керек болот. Жана Аллах Тааланын улухиятта жалгыз зат экендигин далилдейт. Мына ошондуктан Аллах Тааланы мына ушул айлана чөйрөбүзгө берилген, айлана чөйрөбүздө Аллах Таала тарабынан берилген неамат жакшылыктарга ой жүгүртүп деле Аллахтын рубубиятта жалгыз экенин, улухиятта жалгыз экендигин, жана ал-асма ва сифатта жалгыз экендигин билсек болот. Мына ушул асман жана жердин ортосундагы бардык нерселер, бардык жаратылган нерселер, күндүз, күн, ай, жылдыз, мунун баарысы Аллахтың кудуреттүү зат экендигине дагы далалат кылат. Эми инсан баласы бул жашоодо түбөлүк эмес. Инсан баласы каалайбы, каалабайбы бул дүйнөдө рахат, бул дүйнөнүн рахат жыргалын татып жашасын, же азабын татып жашасын, же жакшы болуп жашасын, же жаман болуп жашасын, баары бир күн келип Раббисине жолугары анык, жана кыяматта сурак берери анык. Эми Аллах Таала кийинки аяттарда кыямат тууралуу бизге баяндайт. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Качан эң чоң нерсе кыямат келсе дейт. Tammatul kubra кээ-бир тафсир алымдары кыяматтын бир ысмы деп атайт. Кыямат эң чоң нерсе. Мына биринчи сур чалынган кезде бул аламдагы бардык нерселер талкаланып, бардык нерсе өлүп, экинчи сур чалынган кезде бар нерсе жерден тирилип чыгат. Мына ушул бир сур менен экинчи сурдун ортосунда 40 болот деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылынган кезде. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашты. 40 жылбы дегенде жок деди. 40 айбы дегенде жок деди. 40 күнбү дегенде жок деди. 40 болот деген Аллах алам, канча болорун Аллах өзү билүүчү. Эми кыямат болору анык. Бул күн баары бир күн келет. Инсан баласы кыяматта Раббисинин алдына баары бир эсеп берүү үчүн чогулат. Эми Аллах Таала адилеттүү зат, албетте адам баласына бир күн мына ушул кыямат күнү топтоп баарыны жыйнап, жакшы адамдарды өзүнүн сооптору менен, бейиши менен сыйлайт, жаман адамдарды өзүнүн жазасы мына тозок азабы менен аларды жазалайт. Кыямат сааты мына Таамматул Кубра, бул кыямат эң чоң нерсе дейт. Кыямат башталган кезде
жаш баланын кара чачы агарып кетет дейт. Бойында бар айвандар бойындағысы түшүп калат дейт. Бойында бар аялдардын бойындағысы түшүп калат дейт. Кыямат тууралуу алдыңкы келе турган сүрөлөрдө иншаллаху таала кыяматтын башталуусу тууралуу кийинки келе турган сүрөлөрдө иншаллаху таала айтканга аракет кылабыз. Мына ушул кыямат күнү инсан яума ятазаккарул инсану ма саа, инсан кылып өткөн иштерин баарысын эстейт. Инсан бул жашоодо эмне иштерди жасады, эмне жакшылык жасады, эмне жамандык жасады. Кыямат күнү инсан баласынын баары нерсе эсине келет. Эгер бир мисалда бир бийик жерден түшүп кетсеңиз, ошол жерге келип түшкөнгө чейин баары нерсе эсиңизге түшүп кетет. Инсан баласы кыямат күнү Аллахтын алдына барган кезде дүйнөдө жасаган иштеринин баарысы эсине келет. Эмне иш жасады? Жасаган тойлору, кылган иштери, айткан жакшы сөздөрү, жаман сөздөрү, кылган иштери, кимдер менен дос болду, кимдер менен отурду, кимдер менен чай ичти, кимдер менен жүрдү, кимге зулум кылды, кимге жакшылык кылды. Мунун баарысын инсан баласы эстейт. Бул акыйкат. Мына Аллах Таала башка бир аятта айтат: "Унухриджу лаху яумал киямати китабан ялкаху маншура". Биз кыямат күнү дейт Аллах Таала, адам баласын китептерин ошол тараган абалда адам баласынын китептери жолугат дейт. Ошол амал дептери, мындайча айтканда амал китептери бар. Периштелер жазып койгон биздин жакшы жаман иштерибиздин баарысы. Мына ошол китептерди, адам баласы амалдары жазылган китептерди периштелер кыямат күнү адам балдарыны алдына чыгарып берет экен. Мына ошондо адам баласы ошол китебини көргөн кезде ошол жасаган иштерин баарысын моюндайт. Мына кийинки аятта икра китабака кафа би нафсика лияума алейка хасиба. Окугун мына ушул китебиңди дейт. Амал китебиңди, эмне иш жасаганыңды өзүң окуп көргөн адам баласы. Мына ушул сага эсеп кылууда, сени менен эсептешүүдө мына ушул нерсе жетиштүү дейт. Мына инсан баласынын кыямат күнү китеби колуна берилген убакытта, капырлардын китеби колуна берилген убакытта, момун инсандын китеби, адамзаттын жасаган иштеринин баарысы жазылган китептери колуна берилген убакытта, капырлардын амал китептеринде жамандыктан башка, ширктен башка, капырлыктан башка, жаман сөздөн, Аллахка күнөөкөр болуудан башка эч нерсени таппай калат. Мына ошондо Аллах Таала мына башка бир аятта айтат: "Ва якулул кафиру я лайтани кунту тураба". Ошол күнү капырлар аттиң мына ошол топуракка айланган айвандар сыяктуу топурак болуп кетсем экен дейт. Аллах Таала кыямат күнү айвандардын баарысын чогултуп, бири-биринин акысын алып бергенден кийин аларды кууни турап, топурак болуп кеткиле дейт. Ошондо аларга карап турган капырлар, күнөөкөр инсандар: "Кане эми биз дагы өлбөй, мына биз дагы өлүмдү татып", инсан баласы кыямат күнү ошол капыр инсандар өлүүнү, жок болуп кетүүнү арзуу кылып калат. Мына ошол нерсенин кыялын татып калат, кыялын ойлоп калат. Мына ошол топурак айланып кеткен айвандарды көрүп, кане эми мен дагы мына ушул айвандар сыяктуу топурак болуп кетсем экен деп, мына ушул нерсенин кыялын сүрүп калат экен. Анан ва бурризатил жахиму лиман яра дейт. Караган адамга тозок көрүнөт дейт. Мына кыямат күнү эсеп кысап майданына тозокту 70 000 жүгөн менен, ар бир жүгөндө 70 000 периште тартып келет дейт. Тозок өтө чоң. Аны мына дубалы, тозокту курчап турган дубалы ошол кеңдиги 40 жыл деп да айтылынат. Мына ошол тозокту тартып келген периштелер эң чоң периштелер. Мына ушундай чоң бир тозокту кыямат күнү адам баласынын көз алдына тартылып келинет экен. Жана ошондой эле капырлар тозокту көргөн кезде мына аяттарда айтылынат. Капырлар тозокту көргөн кезде, тозок жакындаган кезде тозоктун ышкырып, кутуруп тургандыгын, капырларды аябай жек көрүп тургандыгын угушат экен. Мына ошондо капырларды кармалып, ошол тозоктогу эң бир тар орунга ташталганда, алар ошол жерде өлүмдү тиленип, өлүмдү арзуу кыялын кылып калышат экен. Инсан бейишке киргенден кийин жакшы инсандар түбөлүк өлбөйт. Ал эми тозокко киргенден кийин инсан баласы эч качан өлбөйт. Мына
хадистерде дагы келет. Аллах Таала өлүмдү бейиш эли менен тозок элинин ортосуна, тозок менен бейиштин ортосуна алып келип, ошол бейиш элине таанытканда, бейиш эли бул өлүм деп таанышат экен. Тозок эли дагы бул дагы өлүм деп таанышканда, хулудун вала маут, хулудун вала маут, эми түбөлүккө өлүм жок деп тозокко дагы, бейишке, тозок элине дагы, бейиш элине дагы айтылгандан кийин, анан инсан баласы өлбөй түбөлүккө бейиште жана тозокто жашап калынат экен. Эми бул тозоктун келүүсү анык акыйкат мына. Ва бурризатил жахиму лиман яра. Караган адамга мына тозок көрүнөт дейт. Тозокту инсан баласы көрөт кыямат күнү. Аллах Таала баарыбызды тозок отунан, тозокко кирип калуудан Аллах Таала баарыбызды өзү сактасын. Фа амма ман тага ва асара ал-хаята ад-дунья. Эми тозокко кимдер кирет? Ким чектен чыккан болсо, жана дүйнөнү акыреттен артык көргөн болсо дейт. Эми тага бул чектен чыгуу, инсан шариаттын чегинен чыккан болсо, инсан шариаттын чегинен чыккан болсо, ибадатта чектен чыккан болсо, мына ибадатта чектен чыгууга Аллах Таала мына ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун, мен жиндер менен инсандарды бир өзүмө сыйындыруу үчүн жараттым дейт. Инсан бардык ибадаттарын бир гана Аллахка арноосу керек. Намазын, орозосун, рүкүсүн, саждасын, бардык ибадаттары жалгыз Аллахтын өзүнө гана арналуусу керек. Дуаны Аллахка кылуу керек. Рүкүнү Аллахка кылуу керек. Эми инсан баласы мына ушул ибадатта чектен чыгып, Аллах Тааладан башка бир нерселерге ибадатын арнаса, Аллах Тааладан башка бир нерселерге рүкү кылса, сажда кылса, дуа кылса, мына ошол инсан чектен чыккан инсан болуп саналат. Чектен чыгуу бул тозок элинин бир сыпаты экен. Мына бул жерде тозок элинин эки сыпаты келип жатат. Ким чектен чыкса, жана дүйнөнү акыреттен артык көрсө дейт. Инсанды айвандардан айырмалап турган нерсе мына ушул иманы, Аллахка болгон ибадаты. Анткени айванаттарда да, мисалы үчүн айвандарда дагы бул нерсе бар. Аллахка алар деле бир алардын өзүнүн тили боюнча Аллахты макташат, улуулашат. Бирок инсан баласы айванаттардан, мындайча айтканда, айвандардан артык кылынган. Мына ушул ибадат себеп, акыл себеп, инсан баласына берилген неамат, адамдык сыпат себеп. Эми Аллах Таала инсан баласын бар нерседен абзел кылдыбы? Эми инсан баласы Раббисине ибадат кылуусу керек. Эми инсан баласы мына ушул ибадатта чектен чыга турган болсо, анын орду тозок болот. Албетте ширк бул кечирилгүс күнөө. Мына ушул эң чектен чыгуулардын эң жаманы бул инсан Раббисинин акыл кугун бузуп Аллахка шерик кошуусу. Эми васара ал-хаята ад-дунья. Дүйнөнү акыреттен алдын койсо. Дүйнөнү акыреттен алдын койсо, мындайча айтканда, Аллахка ибадат кылууну, Аллахка таат ибадат кылууну бул дүйнөдөн акыреттен артык көрсө. Дүйнөнү акыреттен артык көрсө. Мисалы үчүн мына шейх айтып жатат бул жерде, фажр намазына азан айтылса, ошол уйкуну намаздан артык көрүү уктоо. Мына ул Аллахты зикир кылуу. Эртең менен инсан Аллахты зикир кылат. Түштө мына пешин намазын окуп Аллахты зикир кылат. Бардык убакытта инсан Аллахты зикир кылат. Мына ушул 5 убак намаз Аллахты зикир кылуунун эң абзел убакыттары. Анткени бул парз убакыттары. Пенде Раббисине парз ибадаттар менен гана жакындайт. Эми инсан баласы ошол фажр намазына азан айтылса, уйкуну артык көрүп уктоосу, Аллахты зикир кылууну артык көрүп уктоосу, бул албетте бул жерде эми дүйнөнү акыреттен артык койгон болуп саналат. Эми чектен чыккан инсандын акыр акыбетте боло турган орду тозок экен. Ал эми дүйнөнү акыреттен алдын койгон, артык көргөн адамдын орду мына тозок экендиги, мына фа иннал жахима хиял мауа, мына ушундай адамдардын орду тозокто дейт. Аллах өзү сактасын. Бул тозок эң бир жаман бир жай. Кичине бир оту дүйнөгө түшүп кала турган болсо, дүйнөнү күйгүзүп жиберет. Кичине бир, Аллах өзү сактасын, мына кичине бир ириң, бир жаман бир нерсе дүйнөгө түшүп кала турган болсо, дүйнөнү булгап коет дейт. Тозок аябай жаман жер. Ар бир инсандын акыр акыбети бейиш менен бүтөт, же тозок менен бүтөт. Ал эми ва амма ман хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава. Ал эми ким Раббисине сурак берүүдөн коркуп, нәпсини тыйган инсан дейт. Нәпсини тыйган инсан. Инсан
дайыма күн сайын өзүнө эсеп кысап кылып туруусу керек. Акылдуу инсан бул ким? Акылдуу инсан күн сайын өзүнө эсеп кысап кылып турган инсан. Умар ибн Хаттаб радияллаху анхунун сөзү болса керек, Аллаху алам, о адамдар дейт, бүгүн өзүңөрдү эсеп кылгыла. Эсеп кылгыла. Бүгүн амал бар дейт, эсеп жок дейт. Эртеңки күнү эсеп бар, амал жок дейт. Мына бүгүн биз эртеден кечкече жашай турган болсок, бүгүн мына бирөө бизден эсеп албайт. Акылдуу инсан бул өзүнөн күн сайын эсеп алып жашаган инсан. Мына ушул акылдуу инсан. Эртеңки күнү кыяматы үчүн даярдык көрүп жашаган инсан. Эми инсан бул жашоодо түбөлүк эмес. Мына канча деген инсандар эрте менен машинасын минип кетет, кечинде ошол машинасына ошол табыты салынып кабырстанга барат. Кээ бир инсандар бир кийимин кийгенден кийин кечинде ошол кийимди башка бирөөлөр чечип алат. Мындайча айтканда, ошол түймөсүнү бүгүн эрте менен өзү түймөлөп чыккан болсо, кечинде башка бир адам же жакын бир тууган ошол түймөсүн чечип, ошол инсанга өлүм келген болушу мүмкүн. Эми ар бир инсан бул акыйкат. Канча деген инсандар бар, уктап кайра турбаган инсандар бар. Биз деле ошолордун катарындабыз. Биз деле инсанбыз, барыбыз ошолордун катарындабыз. Ва амма ман хафа мaqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa. Ким Раббисинен корксо. Коркуу, ким Раббисинен корксо, бул коркуу бул инсанды жакшылыкка жетектейт. Аллахтан коркуу бул инсанды жакшылыкка жетектейт. Инсан Аллах Тааладан коркуу менен көптөгөн күнөөлөрдөн тыйылат. Мына ошондуктан инсан эртең кыямат күнү болгон кезде Аллах Таала инсан баласынын күнөөлөрүнү эсине салат экен. Моундай күнөөлөрдү жасагансың, моундай күнөөлөрдү жасагансың деп инсан Раббисинин алдында туруп эсеп берген кезде инсан баарын моюндайт. Ошондо Аллах Таала кад сатартуха алейка фид дунья, ошол жасаган күнөөлөрүңдү мен дүйнөдө жашырып койдум. Ва агфируха лака al-yawma. Бүгүн кыямат күнү ошол күнөөлөрүңдү мен кечирдим дейт. Бул момун кишинин акыр акыбети. Момун кишинин акыр акыбети. Эми башка бир хадистерде дагы келет. Бир момундун айып күнөөсүн жашыруу, бир кемчилдигин жашырса, Аллах Тааланын айып кемчилдиктерин жашырат дейт. Ар бирибиз айып кемчилдиктерден, күнөө иштерден таза эмеспиз. Баарыбызда өзүбүзгө жараша кемчилдик бар. Бирөөнүн айып кемчилдигин интернетке чыгаруу же адамдар арасында жайуу бул өтө бир жаман иш болуп саналат. Ла юхиббуллаху al-jahra bis-su. Аллах Таала бир күнөөнүн таралып кетүүсүн, адамдардын арасында таралып кетүүсүн жакшы көрбөйт. Ошондуктан бирөөнүн үй бүлөсүндө болуп жаткан нерселерде жана ошондой эле бирөөнүн айып кемчилдигин таратуу бул Аллах сүйбөгөн жаман иштерден болуп саналат. Ва амма ман хафа мaqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa. Ким Раббисинин алдында сурак берүүдөн коркуп, напси каалаган нерселерден, шахваттардан, напси каалаган нерселерден тыйган болсо дейт. Инсан баласынын напси дайыма жамандыкка буйрулат. Эми напс дайыма жемеленген. Куран сүннөт бир аят хадистерге карасаңыз, напси жемеленген. Инсан өзүнүн напсин тарбиялабаса, дүйнөдө дагы, акыретте дагы ийгиликке жетпейт. Инсан баласынын напсинин табияты мына ушундай, инсанды дайыма жамандыкка буйрат. Эми мына нафс дагы үчкө бөлүнөт экен. Мутмаинна ва аммара ва лаввама деп. Мына мутмаинна бул тынч болгон напс. Бул Аллах разы болгон напс. Мына Аллах Таала бул тууралуу айтат: "Я айюхан насул мутмаинна иржи ила раббика радиятан мардия фадхули фи ибади ва дхули джаннати." О тынч абалдагы напс дейт Аллах Таала. Бул Аллах разы болгон, жана ал напс Аллахтан разы болгон, жана андан Аллах разы болгон напс. Эми Раббиңе кайткан разы болгон абалда, сен Раббиңден разы болгон абалда, сенден Раббиң разы болгон абалда. Жана мен райым алган пенделеримдин катарына кошулгун. Вадхулу жанната, жана бейишиме киргин дейт Аллах Таала. Мына бул жакшы напстын, Аллахка баш ийген, таат ибадаттарда мыкты болгон, Аллахка баш ийген напстын акыр акыбети. Бул мутмаинна, тынч абалдагы напс. Ал эми жамандыкка буйрура турган напс. Мына Юсуф сүрөсүндө "Ва ма убарриу нафси инна an-nafsa lammaratun bis-su illa ma rahima rabbi." Мына мен эч качан өзүмдү актай албаймын, напсимди актай албаймын. Чындыгында напс жамандыкка буйрат экен дейт.
егер Раббим райым қылбаса дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көптеген дуаларында дағы нәпсімізден жамандыққа бұйырып қоюсынан сақтану сұрауны, Аллах Тағаладан дуа қылып сұрауны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көптеген хадистерінде бізге үйреткен, көптеген дуаларында. Ва амма лауама деген нәпс бар, бұл жемелеуші нәпс. Мына уала уқсим бин нәфсил лауама. Ошол жемелей тұрған нәпс. Эми бұл жемелей тұрған нәпс мутмаинна тынч нәпс менен күнөөлөргө буйруа турган нәпстин ортосунда болот. Мисалы үчүн кейбир инсандар бар, жакшы иш жасай турган болсо дагы ошол жакшы ишине дагы өкүнүп кала турган инсандар бар. Же жаман иш жасап күнөө жасай турган болсо, күнөөсүнө өкүнө турган инсандар бар. Мына ушул жакшылыкка дагы өкүнө турган нәпс бул лауама, бул жемелөөчү нәпс. Жана күнөө иштер жасап кое турган, мындайча айтканда күнөө иштер жасалгандан кийин ошол нерсеге, күнөөлөргө бир өкүнө турган нәпс дагы лауама нәпс, жемелей турган нәпс болуп эсептелинет. Эми инсан баласы нәпсини тарбияласа, нәпсини тазаласа, күнөөлөрдөн тазаласа, ширктен тазаласа, бидаттан тазаласа, күнөө жаман иштерден тазаласа, нәпсин тазаласа, ал чындыгында ийгиликке жетти. Эми мына ушундай нәпсини тазалаган инсан, Раббисине баш ийген инсан, мына ушундай нәпсини тазалаган инсандын орду фа иннал джанната хиел мауа, орду бейиште дейт. Ал бейиш бул көз көрбөгөн, кулак укпаган неимат, жыргалчылыктар болот, кубанычтар болот. Мына Аллах Таала Куранда фала та'ламу нафсун ма ухфи лахум мин qurrati a'yun. Алардын көздөрүнөн жашырылып коюлган, алар билбеген неиматтарды биз даярдап койдук дейт Аллах Таала Куранда. Мына хадиси кудусиде айтылат, Аллах Таала айтат экен да пендесине. Мен пенделер үчүн мына Аллах Таала хадиси кудусиде айтты. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Адам баласының жүрегіне ешбір қорқу болбаған, жана адам баласының құлағы ұқпаған, көзі көрбеген салих пенделерім үшін мына бейіште жырғалчылықтарды, рахаттарды, сүйініштерді даярдап қойдым дейді. Эми мына инсанға өлім сааты келген уақытта періштелер келеді. Періштелер келіп, жанағы Аллах разы болған нәпс, Аллах разы болған жан, Аллах разы болған нәпске айтат екен. Ухруджи айятухан нәфсул мутмаинна деп. Тынч болған нәпс, Аллахқа баш ийген, Аллах разы болған нәпс шыққының дейді екен. Ошондо аға бейішті сүйіншілейт екен. Ошол нәпске, ошол инсанға бейішті сүйіншіленет. Ошондо мына алладина татаваффахул малаикату таййибин яқулуна саламун алейкум. Жакшы инсандардын жанын алып жатқан периштелер аларға салам болсын, сілерге салам болсын, сілерге бейіш болсын, тынч болгула деп бейішті сүйіншілейт екен. Ал эми удхулул жанната бима кунтум таъмалун, жасаган амалыңар себеп бейишке киргиле деп периштелер ошол жакшы инсандарды бейиш менен сүйіншілейт екен. Ал эми инсан бейиш менен сүйіншілөгөн кезде Раббисине жолугуну инсан каалап кетет. Мына ошол нерсени. Мына хадисте келет, "Мен ахабба лиқа Аллах, ахабба Аллах лиқааху." Ким Аллахка жолугуну жакшы көрсө, Аллах ага жолугуну жакшы көрөт. Ким Аллахка жолугуну жаман көрсө, Аллах ага жолугуну жаман көрөт дейт. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы, эң сүйүктүү аялы Айша радиаллаху анха айтты. "Я Расулулла, баарыбыз өлүмдү жаман көрөбүз го" деп айтты. Ошондо мына ушундай деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Иш мындай эмес. Бул сен ойлогондой эмес, же адамдар ойлогондой эмес. Качан инсан баласына ошол өлүм сааты келген убакытта бейиш сүйүнчүлөнгөн убакытта инсан баласы өлүмдү жакшы көрүп кетет экен. Раббисини жакшы көрүп кетет экен. Раббисине жолугуну жакшы көрүп кетет экен. Ал эми инсан баласына мына инсан баласы ошол капыр болгондору болсо, капырга жолуккан убакытта ошол капыр ага жамандыктын кабары берилгенде, тозок отунун кабары берилгенде, ал өлүмдү жаман көрүп, Аллах Таалага жолугуну жаман көрүп кетет экен. Мына ошондо ошол нәпс денесинен чыкпай, денесине тарап, тияк биягына качып мына ушундай тарап туруп алганда, аны мунун мисалы жанагы теринин жүндүү мындай жүнү бар тери болсо, ошого бир зымды тартып киргизип туруп, аны кайра тартсаңыз, чыкпаганда чыкса дагы бир нерсени үзүп алгандай, ошол инсандын жаныны периштелер денесинен жулуп үзүп алат экен. Аллах өзү сактасын. Бул жаман нәпстин акыракыбети. Момундун нәпси эгер жакшы иштер жасаган болсо,
Аллах разы кыла турган ибадаттарды аткарган болсо, Аллах разы боло турган ибадаттарды өз убагында аткарган болсо, Аллах разы боло турган иштер жасаган болсо, бул жашоодо көп жакшы иштерин жасаган болсо, мындай напстын акыр акыбети бейиш болот. Ал эми капырлардын напси, улардын акыр акыбети тозок болот. Мына бул бейиш менен жакшы напске бейиш дайыма сүйүнчүлөнгөн. Мына Анас ибн Надр, ушул сахаба Ухуд согушунда, Ухуд жихатында катышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды артка чегинген убакытта мына ушул Анас ибн Надр артка чегинбеди. Саад ибн Муаз айтат, биз артка чегинип артка кайткан кезде мына ушул Анас ибн Надр мага айтты дейт. О Саад дейт. Валлахи Аллахка ант, инни ла аджиду рихал джаннати дуна Ухудин. Мына Ухуд тараптан мен бейиштин жытыны сезип жатамын. Бейиштин жытыны мага бейиштин жыты келип жатат. Мен бейиштин жытыны татып жатамын деп айткан экен. Бул бейиштин жытын жыттоо, мындайча айткан, бейиштин жыты келүүсү бул сахабага чыныгы түрдө болгон, акыйкый түрдө болгон. Мына ушул сахаба бейиштен сүйүнчүлөнүп, бейиштин жытын татыган абалда бул аламдан ошол жерде шахид болуп аламдан өткөн. Ибн Кайым рахимахулла айтат, кээ бир адамдар мына ушул дүйнөдө акыретке жетет дейт. Мына ушул дүйнөдө бейишке жетет дейт. Кээ бир адамдар мына ушул дүйнөдө бейишке жетет. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларында дагы 10 сахабага тирүү кезинде бейиштиксиңер деп сүйүнүш келген. Мына ошондуктан кээ бир инсандар мына ушул жашоодо дагы, дүйнөдө дагы бейишке жетип калуу мүмкүн экен. Антикен Аллахтын фазилети, ырайымы чексиз ар бир пендесине. Мына ошондуктан бейиште көз көрбөгөн, кулак укпаган, эми биз көзүбүз көргөн, кулак уккан нерселерге ишенип калганбыз да. Ал эми бейиште көзүбүз көрбөгөн, кулагыбыз укпаган ушундай жыргалчылыктар, кубанычтар бар экен. Адам баласын бейишке киргенден кийин эч бир жүрөгүндө бир тынчсыздык, бир мындайча айтканда тынчсыздануу деген нерсе болбойт. Инсан ал жерде түбөлүккө калат. Мына ушул кыскасы, мына ушул жерге чейин окудук. Иншаллаху таала калган аяттарды кийинки сабагыбызда окуйбуз. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bis-sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.